Абдил Сегизбаев мени коррупцияга күнөөлөгөнү күлкүнү келтирет. Мен ушундай болоорун билгем. Себеби мен алардын көп жактарын чугуп чыгып койбодумбу? Ошол үчүн менен коркуп жатышат дагы бирдемелерди чугуп чыкпасын деп. Эптеп эле баягы 2 айдын ичинде ушул кандидат болуп, баягы тиги кандидаттын удостоверениясын алып алсам, камалбай турам го, дагы бир нерсе болуп кетеби деген. Бул жана дебатта көп нерсе айтылып кетпеди. Болгон нерселердин баарын айттым, кандай коррупция болгон, кандай ишмердүүлүк болгон, ошо бийликке келгендердин. Ошолорду кайра улантып дагы бирдеме чукуп чыгып, дагы бирдемени айтат деп коркуп атышат. Бул эки. Үчүнчүдөн эми өч алуу болуш керек. Бул саясий өч алуу. Баягы күтүлбөстөн президенттикке чыгып калды, күтүлбөстөн көп нерселер айтылып калды деген сөз болот. Эл чындыкты билсин. Бул жагы күтүлгөндөй эле болду. Себеби дегенде саясатты жакшы билбегени деле мына ушундай болоорун так жана таана түшүнүп, элдин көпчүлүгү күтүп турган окуялардын бири орун алды көрүнөт. Тагыраак айтканда, Абдил Сегизбаевке коррупция беренеси менен кылмыш иши козголду. Ал эми аскер прокуратурасы сотко чейинки өндүрүш иштерин жүргүзүп баштады. Арасында жер саткандар жүрөт, эл саткандар жүрөт, алтын уурдагандар жүрөт. Эптеп эле баягы 2 айдын ичинде ушул кандидат болуп, баягы тиги кандидаттын удостоверениясын алып алсам, камалбай турам го, дагы бир нерсе болуп кетеби деген шылтоо менен неме алып алгандар бар арасында. Барыбыз эле жакшы билгендей, кече жакында эле башкы прокуратура УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевке коррупция беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Абдил Сегизбаев мамлекеттин өзгөчө коргоосундагы жайыт жерлерге кол салып, мыйзамсыз ээлеп алуу максатында коррупциялык схема аркылуу Абдил Сегизбаев Кой Таш айылында жайгашкан 2,2 гектар жайыт жерин мыйзамда көрсөтүлбөгөн башка категорияга которуу жолу менен 49 жылдык мөөнөткө акысыз алган. Ал жерде капиталдык курулуштарды жүргүзүп, андан кийин кылмыштуу кыймыл аракеттерин жашыруу максатында жакын туугандарынын атына каттатып койгон. Статья 319 части 1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, это по статье коррупция, и на сегодняшний день начато досудебное производство. Абдил Сегизбаевдин кылмыштарына жакын туугандар аралашып көмөкчү болгон, каза болгон жана чет жактагы жүргөн адамдардын атынан жалган документтерди даярдап, Аламүдүн районунан 18 гектар жерди жеке менчигине өткөрүп алууга жетишкен. Басып алган аз келгенсип жер салыгын төлөбөй, электр энергиясын дагы акысыз пайдаланып жүргөн. Сегизбаевдин бул кылмыш иштери бүгүн эле ачыкталып калган жок. Буга чейин Кой Таш айыл өкмөтүнүн жана Ички иштер министрликтин мурдагы кызматкерлери анык кылмыштары тууралуу айтып, бир нече жылдардан бери бармак басты көз кысты болуп келатканын кошумчалашты. Абдил Сегизбаев Аскар Акаев башкарган жылдардан бери бийликтин колтугунда келе жаткан, өзгөчө Атамбаевдин убагында иди чөп жеп, аны жакын адамы болууга да жетишкен. Жетекчилик кызматтарда катары менен илеше баштаган, аягында УКМКга жетекчилигине чейин көтөрүлгөн. Кызматта отуруп саясатчыларга кылмыш ишин козгоп, саясий куугунтуктун башында турганы баарыбызга маалым. Бийлик алмашары менен ыңгайын таап Атамбаевди сатып кеткени да айтылып келет. Кой Таш окуясында Абдил Сегизбаев ички душман болуп, чагымчылык кылып качан гана колго түшүрүү башталганда тымызын качып жоголот. Мындай аракеттер менен Абдил Сегизбаев мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков менен ымала түзүп алгандыгынан кабар берет. Ага карата бүт фактылар бар болчу. Сооронбай Жээнбековдун дагы аброю өсүү үчүн аны ошого ошогон адамдарды жоопко тартыш керек болчу. Бирок кандайга барган жок. Саясий буйруктарды аткаруу менен бийликтин камчысын чаап, жолун таап, кылмышын жашырып көнгөн Сегизбаев октябрь окуяларынан кийин бул ирет мурдагы ыкмалары ишке жарабасын түшүнгөн. Анткени жаңы бийлик өлкө казынасына кол салгандарды чегеден камап, аеусуз күрөш катуу башталган. Жоопкерчиликтен качып кутула албаса да өзүн ак көрсөтүп, коомчулуктун көңүлүн өзүнө буртуруу айла амалы калган. Сегизбаевдин орду түрмөдө да. Сегизбаев өзү өмүр бою кирип кетсе ошо жетет о өмүр бою өлүк чейин калат да ошо. Пиарда болот, өзүн эл алдында актоо болот да бул президент как талапкер катары. Эртең элдин кулагын ушалаганы бизге саясий куугунтук болуп жатат деп, элди дагы бир алдайлык деп аракет кылып жатышат. Азыр эл анын бар жогун түшүнүп калды, кимди ким экенин билип калышты. Эртең Кудай кааласа иштер башталса көптөгөн саясатчылар дагы камалат. Азыр булардын арасында биринчилерден болуп Сегизбаев, Канат Исаев, Курсат Асановдун дагы
аркасында былык иштери бар. Бүгүн саясатта ошондой баягы беттирмачылыкты биз өтө колдонуп жамай үйрөнүп калган экенбиз. Баягы орустар айткандай лучше защита это нападение дегенде мына саясатта дагы ушуну мындай мыкты өздөштүргөн саясатчыларыбыз аркасында козголгон кылмыштар эми баягы соттун чечими чыкмайын биз аны күнөөлүү деп дагы же болбосо тигил бул шайлоого катышууга да чектей албайт экенбиз. Мына алар болгон аракеттерин ошол көңүлдү өзүнө бурууга аракет кылып атат. Талапкер убагында коомчулуктун көңүл чордуунда болгусу келип, мен УКМКда отурганда 80 депутат жүгүнүп турчу. Анткени баарынын кылмыш иштери бар эле. Өлкөнү кемирген 150 коррупционерди билем деп өз былыгын өзү ачып алган жайы да бар. Бул сөз үчүн ошол кезде эле аны жоопкерчиликке тартуу керектигин айтып чыгышкан. Абдил Сегизбаевдин орду түрмөдө экени азырга чейин айтылууда. Ким колун байлап коюптур? Атамбаевка кирип туруп айтса болмок да. Келиңиз, могу 150 чиновник коррупционерлерди камайлы, элге же болбосо добровольно бере байлыкты, элге ошол тоногон урдаган акчасын берсин, ошо менен мамлекетти өнүктүрөбүз. Ансыз өнүктүрө албайбыз. Миллиардтар урдалып атат. Келиңиз ушу менен иштейли дебейби? Ким анын оозун байлап койду? Бул менин оюмча чет эле. Бул Сегизбаев абдан көп нерсе чыгат. Мен ачык эле айтайын, сот чечет, бирок мен жеке саясатчы катары айта турган болсом, Сегизбаевдин орду түрмөдө да. Сегизбаев өзү неме экен да, ветеран эле жөнөкөй эле малдарды, койлорду карасын, ошо 120 койду эле камап жатабыз. Спеси деле жок экен да, кийин болуп турду, самоплар. Неге аны камалыш боюнча оюңуз кандай? Ал өзү саясий камалыш керек. Бирок камалыш керек, ошону совсем чыкпай турган кылып коюш керек. Өмүр бою кире турган кылып коюш керек. Бемечара ни за что өмүр бою кирип кетет, болбогон иш. Вечный. Булар кайра эле эртең чабыз деп ойлоп атат, пул көп. Пулду ким сатпаган? Ошон үчүн кереги жок буларга. Өмүр бою кирип кетсе ошо жетет го өмүр бою. Өлүк чейин калат да ошондой. Ал мизам алдына жооп бериш керек. Ал ушуга чейин көп эле жолу немелерди жасап жеп жүргөн турбайбы? Эми ошол деген уят да, кыргыз элине ошондой зыян келтирген. Мен оюмча саясий укугунтук эмес, бунун кылмыш иштери бар. Бул элдин көз карашы деп ойлойм. Жаман иштер угулуп чыгып атпайбы? Болуш керек, тазалаш керек Сегизбаевдин. Жаман иштерин угуп атабыз, көрүп атабыз. Угунтук эмес, ал тазалоо. Шалабаган. Абдил Сегизбаевке карата кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевке карата кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу 24 KG басылмасы өздүк булактарына таянып жазды. Белгилей кетсек, кылмыш иши жер тилкилерин мыйзамсыз трансформациялоого байланыштуу экени аныкталды. Ошондой эле аталган ишти аскер прокуратурасы иликтей турганы маалым болду. Кармап туруп камагыла. Мына Кудай төбөбүздө карап турат. Бардыгын тең жазага тартабыз. Бардыгын тең жазага тартабыз. Абдил Сегизбаевди мисалы мени камаганда 2017-жылы, билесиздер. Эчтеке таппай алып келип туруп анан Каптагайыпты заложник кылып алды. Мындан 4 жыл мурун деп 2013-жылдагы ишти чаптап анан камаган. Каптагайып келип сайрап турду, ай мунун эч катыштыгы жок. Баарыбыз өлдүкпүз, мен 4 жылдан бери 400 күбөнү сурадык. Эч кандай тиешеси жок, менин атыма чаптабай чыгаргыла деди мына. Верховный сотко чейин келип жүрдү мына байкуш. Ошондо да чыгарбады. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.